Кыштын ызгаар сугунда чай менен ичкенге бир пирог жасагыңыз келсе, ушул пирогду жасап көрүңүз. Баарыңыздарга салам. Менин каналыма кош келдиңиздер. Менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Бүгүн сиздер менен оңой жана бат жасоочу пирогдун рецепти менен бөлүшөм. Тестосуна ун, разрыхлитель сливочное масло, сахар, суу жана жумуртка керектелет. Электен өткөн ун, разрыхлительди экөөнү жакшылап аралаштырып, үстүнө катып турган сливочное маслону салып, колубуз менен жакшылап эзип, крошка кылып алабыз. Андан кийин үстүнө сахар, жумуртка баардыгын кошуп, аны дагы жакшылап камыр ээлеп алабыз. Камырыбыз катуу болот, ага бир 3-4 кашык суу кошуп, ушундай катуу тесто даярдап алабыз. Жумшак эмес, катуу тесто болуш керек. Бизде ушундай видеодо көргөзүлгөндөй. Даяр болгон камырды 1 саатка холодильникке же жарым саатка морозильникке коюп алсаңыздар болот. Тестобуз морозильникте катканга чейин начинка жасап алабыз. Бизге творог, жумуртка, манная крупа, сахар жана начинкасына ягода керек болот. Негизи бул жерде алчаны алсаңыздар жакшы болот. Менде ал жок болгондуктан карагатты алдым. Творогдун үстүнө сахар, жумуртка жана манная крупаны кошуп, жакшылап эзип, блендер менен дагы эзип алабыз. Менде начинкасына карагат алдым. Алча жок болгондуктан карагаттын үстүнө 1 аш кашык унду салып, жакшылап аралаштырып аласыздар. Карагат менен кичине кычкылыраак болот, бирок менин балам жакшы көргөндүктөн карагат менен жасоону туура көрдүм. Сизде алча болсо аябай даамдуу, анан таттуу болот. Даяр болгон камырыбыздын 3/1 бөлүгүн алып коебуз. Бул пирогдун үстүнө кетет. Калган тестону алып, жакшылап чоркадан өткөрөбүз. Андан кийин жан-жагына баардыгына жеткирип аласыздар. Сиздер селпечка болсо, ошону дагы листине жасап алсаңыздар болот. Мен листим аябай чоң болгондуктан ушундай формага куюп жасап атам. Андан кийин начинкасын, ягодасынын үстүнө жакшылап себип, артып калган алып койгон тестобузду аны дагы чоркадан өткөрүп, үстүнө баардыгына себип чыгасыздар. Мен өз духовкамда 150 градуста 30 минуттан ичинде бышырып алдым. Сиз өз духовкаңызга сөзсүз карайсыз, анткени сиздин духовкаңыздын тилин сиз гана жакшы билесиз. Менин духовкам аябай күчтүү болгондуктан 150 градуста 30 минуттан ичинде бышырам. Мына биздин пирог да бышып, муздап даяр болду. Муздагандан кийин формадан алып чыгып кесе берсек болот. Аябай нежный пирог болот. Карагат менен кичине кычкылыраак болот, бирок алча менен кылсаңыз адан да даамдуу болот. Сөзсүз ушундай ызгаар суукта чай менен ичип отурчу пирог жасагыңыз келсе, ушул пирогду сөзсүз жасап көрүңүз. Даамы эми оозда калат. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз. Анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Жана дагы менин каналымда дагы кандай рецепттерди көргүңүз келет, сөзсүз описанияга жаза кетиңиз.